Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Акбар Рыскулов 1975-жылы Улуттук университетте ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы Көгүчкөндөр бийик учат деген ат менен алгачкы ыр жыйнагы жарык көргөн болчу. Ар келген сайын Акындын 70 жашына арналган эл акыны жана элчи аталган поэзия кечеси Улуттук университетте болуп өттү. Атактуу акынды университеттин окутуучулар курамы жылуу маанай менен тосуп алышып, андан соң поэзия кечеси башталды. Калемдештери, замандаштары жана студенттер катышкан кечеде акын окурмандарын сагынганы, ыр окуганынан эле билинип турду. Атаң сага акыл айтып, арнай кептин асылын, көздөрүңдү багырайтып, башын кейсин акырын. Атаң сенин карган киши чын ушундай сезилет, илгерилеп калган киши кыш этет көкүрөк. Багырайып адатыңдай, карайсың сен атаңы, көгүчкөндүн канатындай, дир-дир этет сакалы. Кыргызда акын көп, бирок Акбар Рыскулов өз жолу, өз тагдыры бар мыкты акын десе куп жарашат. Бала курагынан ыр жазууга умтулган акын алдына койгон ак тилегинин мүдөөсүнө жете алды. Ал 70 жашына чейин Көгүчкөндөр бийик учат, Мезгил жебеси, Үч кайнар, Көч, Кудурет, Үмүт, Күдүк баарысы болуп 11 ыр жыйнагынын, бир романдын жана аңгемелердин автору болду. Дагы бир жолу Улуттук университетке учкан уяма келип окурмандарга, студенттерге ыр окуп берип ой бөлүшсөм деген ниетим. Менин биримде мындай саптар бар. Акын болуу, жакын болуу жалпыга. Элчи болуу, эмчи болуу калкыңа. Эки тизгин бир чылбырды кармандым, эгис түпкү максатыма талпына. Ошол азыркы жаш муундар алдында отчет берүүгө даярмын. 1980-жылы Каныбек Осмоналиев Олимпиада чемпиону болуп, атагы таш жарып турду. Акын Акбар Рыскулов дүйнөлүк жүк аталган көлөмдүү поэма жаратты. Менин ушул баскан изимди, баскан жолумдун бүт баарын тең өзү мага айтпай, айылга барып, айылдагы биздин атталардан, нелерден, кошуналардан баарынан сурап, билип жүрүп, анан ошол поэманы жазган. Ал поэманы жазганда менден бир дагы суроо сураган эмес. Ошол каякта жашайт, Бешикиде жашайт. Илгери автобус менен барып, ошол Медерхан келинчегимди барып, мамамды таап, ошактан кошуналарды таап алып, анан кийин кандай мүнөз иши кылып, турмуш шарты, ошонун бүт баарын карап туруп. 1980-жылдарда ал учурдун жаш акындары да Акбар Рыскуловду туу тутуп, анын ырларына таасирленишип, китептерин колдон түшүрбөй окушкан. Акбар Рыскулов биринчи жана Көгүчкөндөр бийик учат деген китеби менен дароо жарык этип көрүнгөн. Абдан бир кызыктуу саптар болгон. Ошолордун бири мисалы үчүн азыркы жаз жөнүндө тур-тура кой, кийип алгын көйнөгүңдү бачайы, оп мурдуңдан ананайын бол бураган жазайы деген саптары болор эле. Же болбосо жанагы жаш чымчык жана жаш чырпык деген ыры турушу менен классика деп айтар элем. Акын катары дагы, адам катары дагы Акбар байке бир кайталаңыз инсан. Ал өзү ушундай чын-чын ырларында кандай болсо, ошондой. Турмушта дагы ошондой. Тамаша көй, бир турган жерден төрт саптарды төгүп жиберет, ушундай төгүп жиберген касиеттери бар. Баглан козу сойгон кыргыз, базар баасын ойлон кыргыз. Акбар Рыскулов узак жылдар Казакстан, Малайзия мамлекеттеринде элчилик кызматты да аркалаган. Атакенин Ак болоту деген көлөмдүү роман жаратып, ал роман коопчулук тарабынан, окурмандар тарабынан жакшы бааланды. Ошол роман үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болду. Атахан Кожогулов, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал Замана студиясы.